Ана мындай өз алдынча ойлонот экенсиң да, мында адам катары жүргөнүңө 15 жыл болгон болсо, 15 жылдын ичинде эмне кылып кыйраттым деп өзүм катышкан интермедиаларды, сатираларды YouTube'дан жакшылап казып караса, мына жердеги кыздар мага 15 жыл катынын ролуна айнатышыптыр. Мен бир да жолу эркек болуп ойнобопмун. Чын, аял киши болуп ойнай берсеңчи, профессионал болуп калат экенсиң. Анча-мынча шашылыш болуп калат да, бол, азыр сен чыгасың дегенде жана ичинен карай турган нерселердичи мына көрбөй эле тага баштадым атымчылардачы. Анча-мынча жеңелерибизге, эжелерибизге караганда көйлөк менен жолукту тез кийип тез чечем менчи. Ушундай болуп калат экенсиң. Анан 2024-жылы айында кажардым дедим, аял киши болуп ойнай берип десем, Кудайдын кулагы сүйүнсүн, мына 1 жыл болуп калды. Костюм кийип алып, эркек болуп мына алдыңызга чыгып турабыз. Кандай болор экен? Кандай сар аялдарга тоже ойлордун образдары берет да, жанагычы. Эме, мына биздин апаларыбыз, акаларыбыз да бар экен, аталарыбыз да бар экен, аз экен, бирок. Өзү негизи тынар экен айтты да турам, бар жок жердер аял киши көбөйүп кетти деп. Мен ушу апаларыбызды көрүп бир нерсе эске түшөт да. Мен өзүм 30га чыгып калдым. 30га чыгып калдым, мындан бир 23 ошолордун баары биригип биздин кыргыздын апалардын балдарга берген тарбиясын бере албайт экен. Биздин апаларыбыз мыкты тарбия берет экен. Мен ушуну иликтеп чыктым. Мисалы, Япония деген мамлекетте, Японияда апасы баласын ойготуп мектепке жөнөтүү үчүн акырын басып комнатасына киреткенде уктап жаткан балага сылык сүйлөп, сиз деп сүйлөп кайрылат экен да апаларычы. Садага болоюн балам, уйкуңдан тура кой. Бүгүн мектепке барып жакшы нерселерди үйрөнүп келсең, келечекте эл башкарасың, жер башкарасың, депутат болосуң, министр болосуң деп бала уйкудан ойгонуп атканда эле эми автоматтык түрдө даярдап коет экен. Ана бала уйкудан ойгонуп дагы, кой, мен энем мага ушунча ишеним артып аткандан кийин ошол ишеничти актайын деп ошого аракет кылат экен да, кечке чейин балачы. Биздин апаларыбыз кандай? Биздики таптагы бирекче. Биздики уктап аткан комнатага кирет дагы, эй эшек тур дейт. Жанагы бала чоңойгондо эмне болот деп ойлойсуздар? Өзүнүн психологиясын бузуп коет да. Ошон үчүн азыркы кыздарыбыз 25-тен өтүп 30га жакындаганда турмушка чыгып да. Себеби энеси аны окуп жүргөндө эле ажыраштырып келген да. Мындай башкача да биздин баарын үйүнө жеткирип мектепти жаап коюп анан келатасыңбы дейт го. Келип тамак ушты тамак ішерсек, курсага чыккан мектепке кийген кийимдерин бир жерге чечип, эски кийимдерин кийип, эми дасторкондун боюна атаң, апаң, бир туугандарым менен тамактанайын деп олтурганда айыл жергесинде өзүңүздөр жакшы билесиздер, дос деген нерсе бар. Эртеңинен кечинде обедте алар бар жок учурда келе берет. Тамакка олтурганда мен да досторум келип калат. Ильяс, эмесиңби? Ильяс. Ошол мезгилде апам мени жакшынакай көздөрү менен карап, садак болоюн балам. Эшиктин алдына досторуң келип калыптыр. Үйгө алып кирип чай бер. Же болбосо ошондон аны узатып кой. Деп койсо болот, дебейт да биздин апаларыбыз. Ильяс, эмесиңби десе, сени тескери көз менен карап, эшикечи эрлериң келди дейт го. Эркек балага да ошентип айтам. Ордуңа неудобный болуп туруп, мен өзүм үйдө эркекминби киммин деген себеби ыңгайсыз болупчу. Башкача да ошон үчүн да ойлоп калам да жанагы кандайсыңар, жакшысыңарбы деген балдар ошолорбу деп коем да мындай. Апалар көбүрөөк ошентип айткан да. Жөн жооп бермек биздин апаларыбыз элементарный эле тамак жеп атып эле кашык таппай калып, апа кашык каякта десем жөн эле адресин айтып койбой кашыктын. Кошуна келген дейт го. Бала жаңы кийим алат, сен дагы келип алдың келип эле, апа мага дагы телефон алып бериңизчи деп айтсаң, апаң сени бурулуп бүтлөр дебейт. Мага да телефон алып бериңизчи десең не дейсиздер? Мени сат дейт мына. Ошондо сага жаңы телефон, атаңа бир катын дейт. Бир эле учурда эки кишинин проблемасы болчу ошол жerdечи. Өзү сизди сатса бирөө жарым алабы деген адам жок өзүчү. Мени сат дейт сразу элечи.
Аябай башкача да. Мисалы, дүйнө жүзүндө канча жагымдуу жыт болгон болсо, ошол жыттардын баары жолун чогултуп бир тарапка, апам жаап аткан нандын жытын бир тарапка койсо, мен нандын жытын тандабам.